Саламатсыңарбы, урматтуу окуучуларым. Кыргыз адабият сабагы 10-класс. Бүгүнкү өтө турган темабыз Райхан Шүкүрбеков өмүрү чыгармачылыгы жана анын Жиндису термесиндеги ичкиликтин зыяндуулугу, коомго, үй-бүлөгө терс таасири темасынын алкагында бүгүнкү сабакты өтөбүз. Райхан Шүкүрбеков таланттуу сатирик акын, драматург жана чебер котормочу. Райхан Шүкүрбеков 1913-жылы Талас өрөөнүндөгү Акчи деген жерде туулган. Октябрь революциясы Совет бийлиги окууга, жашоого кеңири шарт түзгөн мезгилде өспүрүм курагына келип калган Райхан ошол кездеги башка кыргыз жаштар сыяктуу эле окууга, билим алууга умтулган. Бирок ага атак, даңк оңой олтоң эле келе койгон жок. Райхан ата-энесине көрүнбөй качып чыгып, Олой атага чейин жөө келип, интернатка кирип, 1929-жылы Фрунзедеги педтехникумга өтөт. Ошол жылдары бул жерде Кыргыздын шыктуу жаштары окушчу. Мына ушул педтехникумда ал башка бир катар кыргыз жазуучулары сыяктуу эле өзүнүн алгачкы калемин шилтеген. Райхан Шүкүрбеков 44-жылы Кек деген пьесасын жазып, бир жылдан кийин Грибоедовдун атактуу Акылдын азабын которуп, кыргыз окуучуларына тартуу кылган. Бул котормо Райхандын чыгармачылыгындагы сатиралык жанрдын өнүгүшүнө чоң таасир эткен. Ошондой эле Райхан Шүкүрбеков котормо ишине да белгилүү салым кошкон. Ал Крыловдун тамсилдери, Шиллердин Жүзү каралык жана Сүйүү пьесасын, Чыгыштын Алпакына Фирдаусунун атактуу Шахнамесин жана Түштүк Чыгыш Азия акындарынын ырларын которгон. Райхан Шүкүрбеков эл ырчылары, комузчулары менен дайыма аралаш жүрүүсү анын чыгармачылыгына өзүнүн изи өчпөс изин калтырды. Ал элдик насаат термелерге өз алдынча чыгармачылык менен мамиле жасап, аларды ыктуу өздөштүрүп, өзүнүн насаат термелерин жазган. Бул ырларында акын фольклордогу үгүт, насаат, айтуу идеяларын жаңы турмуштун мезгилдин мазмунун багындырган. Натыйжада Райхандын термелери реалдуу турмушубуздун мазмунуна каныктырылган, арийне конкреттүү, предметтүү, элестүү темалар болуп чыга келген. Акындын өзүнө гана таандык куйкум сөздөрү өз орду менен ыктуу пайдалангандыктан анын термелери таасирдүү, уккулуктуу, күлкүлүү жана кызыктуу тарбиялык мааниси зор. Райхан Шүкүрбековдун Жиндису термесиндеги ичкиликтин зыяндуулугу, андан алыс болуу жөнүндөгү идеялар сатиралык чыгармаларда мурдатан эле орун алып, жазылып келаткан темалардын бири болчу. Райхандын өзүнө гана тиешелүү болгон юмор, сатиралык көркөм табылгалар менен шөкөттөлүп, таалим-тарбиялык мааниге ээ болгон. Терменин башы арактан, айланып кетсин тамактан, силерге айтып жатамын, качсын деп жаман адаттан, деп башталат. Акындын айтайын деген ою да, берейин деген идеясы да мына ушул жерде. Жиндисунун туткунунда калбай, таза кызыктуу өмүр сүрүп, эл жеринин кызыкчылыгы үчүн кызмат өтөөгө чакыруу. Райхандын бул термеси элдик термеге ырлардан айырмаланып, конкреттүү мазмунга, конкреттүү катышуучу каарманга ээ. Ал каарман жашпы, карыбы, эркекпи же аялбы Жиндисунун туткунунда калган адам. Терменин башталышында акын адам баласынын жашоо тиричилигин, келечек тагдырына оор салака алып келген Жиндису менен жана кандай нерсе экендигин, берметтей болуп жылтылдайт, түлкүдөй болуп кылкылдайт, бөтөлкөдө жай жатат, ичине кирсең чаңдатат. Жалгыз эмес Жиндису, анда ага да бар, ини бар, спирт, пиво, винолор, ар кимисин билип ал. Бардыгынын жини бар, өздөрүнчө тили бар. Жиндису акыры эмнеге алып келери тургандыгын эч кимге кылбайт жакшылык, жетелеп кетет азгырык деп эскертет.
Мында автор эми ушул эч кимге жакшылык кылбаган Жиндису терменин лирикалык каарманын кандайча жетелеп азгырганын, азгыруунун ар кандай баскычтарында адамдын жүрүм-туруму, кулк мүнөзү, психологиясында кандай өзгөрүүлөр болуп отуруп, акыры кандай абалга жетерин зор акындык табылгалар менен көз алдынан өткөрөт. Мына Жиндису иче баштаган каармандын абалын да сүрөттөп берет. Ошондой эле акындын Жиндису жөнүндөгү термесинин тарбиялык, таалим берүүчүлүк мааниси да, эстетикалык касиети да мына ушунда. Жиндисунун өзүнүн торуна илингендерди акыр аягында кандай тагдырга туш кыла тургандыгын акын төмөнкү строфаларда ачык да элестүү да, динамикалуу да көз алдыга өткөрөт. Калтыратат колуңду, ийри кылат жолуңду, жайдын күнү кийгизет кышындагы тонуңду, күн кайнаган жайында, июль-август айында, кийиз өтүк бутуңда, мына анык күлкү ушунда, суу кечкен текей кейиптенип, плащань коет кышында, ботинкесиз өтүксүз эски галош бутуңда. Көрдүңөрбү балдар, Жиндисуга калтырган адамдык тагдырын, кебете кешпирин, психологиялык абалын мындай даана тартуу, турмушту терең өздөштүрүп, аны урунт жерлерин ылайга алууга кудуреттүү таланттардын каламына сатирик акын Райхандын өзүнө гана таандык. Жиндису эркек аялды, жаш-карын ылгабайт, ал баардыгын азгыра алат. Ошондуктан акын термесинде айтамын сөздү баарыңа, салгыла кулак жабыла, жарашпайт экен ичкилик, айрыкча көк ала сакал карыга. Жиндису кимди болсо да кор кылат, бараткан ак жолунан адаштырып, өмүрдү трагедия менен аяктатат. Ошондой эле адам өмүрүндө мында өкүнүчтүү, мындан кайгылуу эч нерсе жок. Өмүр адамга бир гана келет, аны гүлдөтүү же соолутуп алуу өзүңдөн. Жаралып эки келбейсиң, жаркыраган ааламга, акыл, эс, уят, ар-намыс чоң касиет адамга. Ошондуктан ар бир акыл эстүү адамдын жашоосундагы парызы, милдети, адамдык сапаттан ажыраткан Жиндисуудан алыс болуп, адептүүлүктү, тазалыкты сактоо. Буйрук эмес жолдоштор, бул силерге айткан өтүнүч, эсиңде болсун замандаш, ичкилик арты өкүнүч. Деп акын өзүнүн термесинде турмуш тажрыйбасынан, жашоодо кездешип жаткан көрүнүштөрдөн иргелип алынып, таалим-тарбиялык зор мааниге ээ болгон Райхандын бул термеси жогоруда белгилегендей адамды моралдык тазалыкка үндөө, Жиндису сыяктуу адам өмүрүн өкүнүч менен аяктоочу зыяндуу көрүнүштөн алыс болууга чакырууда. Дайыма актуалдуулугун жоготпой турган чыгарма болгондугу менен кыргыз адабиятынын тарыхында өзүнүн ордун жоготпойт. Демек балдар, бүгүнкү сабактан өз жыйынтыгыңарды чыгарып, Жиндису деген термесин толук окуп талдагыла.